Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. 9 май жеңиш күнү тынчтыкта жашоону жана жакшы ниетти гуманизм идеяларын жар салган жаркын майрам. Мындай маанилүү күндө биз согуш талаасында кайраттуулук менен салгылашкан баатырларыбызды терең урматтоо менен эскерип туруубуз зарыл. Ата-бабаларыбыздын улуу эрдиктерин түбөлүккө сактоо биздин жана бизден кийинки келечек муундарынын милдети деп ойлойм. Кирди душман аймагыңды басканы, бабаларым андан чочуп качпады. Канча болсо жерде талаа таштары, дал ошончо тоголонду жоокерлердин баштары. Тукум курут кыламын деп камданып, туш-туш жактан кирди душман чамынып. Жер бетинде гүлдүн жыты жыттанбай, каңырсыган кандын жыты жыттанып. Жогорудагы ырда айтылгандай, мына ошол кан күйгөн согушта баатырларча салгылашып, апаат күндөрдү башынан өткөрүп, элин, жерин коргоп жеңиш менен кайтып келген кыргызстандык жоокерлердин арасында биздин Карагуз өрөөнүндөгү Түшүнүк айылынан да аталарыбыз, агаларыбыз бар экенин айтпай коюуга болбойт. Алардын айрымдарын атап өтсөм, Маматкадыров Жусуп абабыз, Молдобаев Токобай, Райымкулов Жээнбек, Ахматов Абдикерим, Эргешев Нурабидин, Эшназаров Төлөгөн, Курамбаев Борон жана Кудаяров Маматали абаларыбыз болгон. Булардын арасынан Эргешев Нурабидин абабыз бир бутунан ажырап келген. Калган абаларыбыз да ар түрдүү жараат алып, жеңиш менен кайтып келгендигин билебиз. Ардагер абаларыбыздын эмгегин баалап, Нурабидин Эргешев абабыздын ысмы Учулуу айылындагы көчөгө берилди. Ал эми Маматкадыров Жусуп абабыздын ысмын Карагулжа районундагы Түшүнүк орто мектебинин физика каанасына ысмы коюлду. Тактап айтканда, Түшүнүк орто мектебиндеги физика каанасына Жусуп Маматкадыров атындагы каана деген ат берилди. Маматкадыров Жусуп атындагы каана заманбап жабдыктар менен жабдылып, 2020-21 окуу жылында Карагулжа районундагы класстык бөлмөлөрдүн жасалгасы жана жабдылышы райондогу эң алдыңкы заманбап каана деп аталды. Бул физика каанасын жабдыган Маматкадыров Жусуп абабыздын небереси Юсупова Рахат окуучубуз менен биз Карагуз айылынын жалпы эли жана өзгөчө Түшүнүк орто мектебинин мугалимдери Юсупова Рахат кызыбыз менен сыймыктанабыз. Юсупова Рахатка Түшүнүк орто мектебинин жалпы мугалимдер жамаатынын атынан ыраазычылык билдирем. Жеңиш үчүн соккон кыргыз жүрөгү, жеңиш күнү кантип кайдан келерин окуучуга терең айта жүрөлү. Алып келген улуу жеңиш майрамын ардагерлер арбагына таазим кылып жүрөлү. Жашасын 9 май улуу жеңиш майрамы.